Өтіп тұраса? Так, кет. Нас мырза, чарбачыл адамдар жөн эле иштеше калбайт да, бири-бирине ошол жүрөгүнө багып жүргөн ойлору чогулуп калганда, сопулунан болгондо анан ошол чыгына бири-бирине айкалышып болсо элге укугуна тууган чыгма жабат да. Кантип иштешип калдыңыз, жагып калды ошол жөнүндө айтсаңыз. Мен 2018-жылы ошол поэзия буларды көп окуйм негизи. Анан кийин 2018-жылы мен Адап насипов приложениядан бул Милан Самойкожонун стилине деп жазган өрдү окуп жактырып калып, анан кийин ошол экен ырларын жаза баштадым. Ошондон бери алып калган. Siz de Bişkek'te de yürüdünüz de. Поэзия өзүнчө бир муза экенин айтып жатса да азыр элдер кандай кабыл алды Бишкекте болгон, ал бүгүнкү ушул элге сунуштап жаткан чыгармаларыңыздан кандай кабыл алышты? Өзүңүздүн бааңызда. Негизи Бишкек шаарында 18-апрель күнү койдук. Күн жана мен аттуу жолдо районунун поэзия кечесин. Поэзия кечеси, поэзия деген бул негизи адамга моундай жан дүйнөсүн ачып турган ырлар окулду. Адамдар аябай жакшы жакты деп ойлоймуз. Бүгүн 25-апрель Ош шаарында коюп атат. Буюрса бардык көрүнүштөргө угармандарга жаап деп ойлойм. Ушул убакытта өзүңүз чыгармачылыгыңызды азаттуу заттар инсандын небереси болуп, анын атын алып жүрүү да. Анан ошол инсандын ырларына кайра-кайра үңүлүп, бир өзгөчө жактарын байкай аласызбы? Мен ушул Таятан Мустафа Кадыровдун азыр ырдай албай жүргөн ырларын ырдап чыгып иштеп атабыз. Ушу чыгармачылыкта биринчи баскан кадамдардын бири өзүмдүн Бакырайым деген ырым, андан соң ушул Таятан Мустафа Кадыровдун ырларына басым жасап, азыр ушу жаңы форматта, жаңы объем менен жазып атабыз да. Ошол Таятан Мустафа Кадыровдун небереси болуш мен үчүн сыйлык, чоң жоопкерчилик дегенде көбүн жолдоп баратабыз азыр. Анан сиз сахнага чыкканда бир анан сахнага чыкканда апаңыз кандай кабыл алды? Мен апам ушул Таятанга көп окшоштот. Мен прическаларымды азыр ушул баскан кадамдарымды, кыялдарымды, ырдагандарымды окшоштура баштадым. Ушул алган жактарым ушул болду сенip калат. Жүрөгү толот. Рахмат. Рахмат сизге, ийгилик каалайм. Сизге да ийгилик.